Саламатсыздарбы? Назарыңыздарда ачык сөз көрсөтүүсү анын алып баруучусу мен Нур Абдымажин уулу. Ал эми бүгүн бизде конокто Замирбек Көчөрбаев, Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин мүчөсү. Саламатсызбы, Замир мырза? Мен сизге алгачкы суроом, ушул кыргыз чоролору качан уюшулган жана кандай максатта уюшулган, ушул боюнча мындай жалпы жана так кыскача маалымат берип кетсеңиз. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесинин уюшулганына мына 4 жылдан ашты быйыл. 2010 жылы июнь окуясынан кийин атайын ошо 40 куру кыргыздан жигиттер тандалып, Россия Федерациясында Алтайга барып, Манастан Алтайдан Ала Тоого Манас баскан жол менен деген бир жүрүш болгон. Ошого катышкан баягы жигиттер ошо Алтайга барып келгенден кийин Кыргызстандан ошо Кыргыз чоролору коомдук бирикмесин түзүп койгонбуз да. Кыргыз чоролору коомдук бирикмесин түзгөн максатыбыз дагы биз ошо Алтайга барганда өзүбүзгө дүн баягы Манас эпосунда деле айтылат. Ошо бир баягы өзүбүздүн бир тууган элибиз Алтайлыктар, азыр өстөн Алтайлыктарбыз дейт. Негизи түбү кыргыздар деп эсептейбиз биз дагы. Ошол элдин бүгүнкү күндө улут катары жок болуп келатканын, кетип баратканын биз өз көзүбүз менен көрдүк ошол жерден. Баягы тышкы күчтөрдүн таасиринин астында. Алар өз көзүбүз менен көрдүк, пикир алыштык. Анан ошондон улам Кыргызстанга келип, бүгүнкү күндө кыргыз улуту дагы ошол алтайлыктардай эле кандайдыр бир сырткы күчтөрдүн таасиринин астында калып, өзүнүн баягы улуттук баалуулуктарын жоготуп, өзүнүн улуу атасынан калган баягы жолдордун тажрыйбасын жоготуп, башка бир жолго түшүп, башка бир системага түшүп, улут катары жок болуп кетүү жана бет алганын дагы баамдай алдык да. Ошондон улам кандайдыр бир деңгээлде Кыргыз чоролору коомдук бирикмеси ошол улутубузду, мекенибизди, мамлекетибизди сактап калуу максатында бир колубуздан келген жардамыбызды берели деп түзүлгөн уюм бул. Ошол негизинен. Ошондон бери мына 4 жылдан бери көп иш-чараларды жүргүзүп келип атабыз. Мамлекеттик органдар менен биргеликте да жүргүзгөн учурларыбыз болду. Алар менен баягы меморандумдарды түздүк, баягы коррупцияларды алдын алуу максатында мыйзамсыз жарандардын мыйзамдуулугун, жарандардын адамдардын укугун коргоо максатында, Кыргыз Республикасынын мыйзамдуулугун камсыз кылуу максатында мисалы ушундай келишимдерди түзүп, мамлекеттик органдар менен иш-чараларды кылып атабыз да. Анан ошо 2013 жылы баягы эң эле мындай жакшы иш-чараларыбыздын бири болуп калды. Бул баягы миграция маселесинин тегерегинде бир топ иш-чараларды жасап өттүк. Ошолорду тактап айтып кетсеңиз. Мисалы мына ошол Аламедин районунда Грөз айыл өкмөтүндө ошол жерде бир 6 Кытай жаранына өкмөт тарабынан уруксат берилген экен иштегенге. Биз ошол жерде чоролордун демилгеси менен барып кармаган учурда 72 Кытай жараны иштеп атканы аныкталган. Булар жашыруун ошол баягы кирпич чыгара турган ишкана экен, жашыруун баягы кытайларды алып келип алып, жумуш менен камсыз кылып иштетип аткан жери аныкталып, Кийин ал кытайлар эмне болду? Кийин ал кытайларды баягы соттун чечиминин негизинде Тоорукартка чейин кыргыз чоролору өзү барып алар менен чогуу Тоорукартка барып, ал жерден жанагы паспортуна кара тамга базылат, кайра 5 жылга чейин Кыргызстанга киргенге болбойт дегенчи. Ошону бастырып туруп анан Кытайга киргизбейдик да. Кетирбейдик. Мындан башка толтура аяк башы 27 ушундай чет өлкөлүк ишканалар, чет өлкөлүк жарандар иштеген ишканалар текшерип турат. Мисалы ошол эле Тибей компаниясы жана Кеминдеги жанагы датка Кемин зым чубалгысын тартып атпайбы электр немесин проводдорун. Анан тышкары Токмокто мунайды кайра иштетүүчү завод куруп атат. Ал жерде дагы 214 Кытай кармалган. 214 Кытай. Ал жерде дагы мыйзамсыз жүргөндөр болгон. Ошол эле бул Кара-Балтага чейин бардык, жанагы Кара-Балта НПЗга ал жерге да бардык. Алтын кен деген бар немеде Орловкада. Алтын чыгаруу, ал жерге бардык. Бир гана ошо Чүй, Бишкек менен гана чектей берсем биз Кочкорго чейин бардык. Кочкордогу баягы ошол эле интернет бактарында даже неме кыргыз баягы теле берүүсү КТРден дагы көрсөтүлгөн. Ошол жерде дагы баягы милиция менен Кытайлардын ортосунда жаңжал чыгып кеткен да. Карама каршылык пайда болуп, аягында ошол эле башкы прокуратура ошо милицияга бизге баягы иш козгогонго аракет болгон.
Силер чет өлкөлүктөрдүн укугун тебелеп атасыңар дегенчи. Чындыгында караганда ал жерде мыйзам бузуу болгон. Биз биргеликте рейдке чыккан учурда алардын жанында паспорту жок болуп чыккан. Паспорту жок болгондон кийин ал өздүгүн такташ үчүн аны сөзсүз түрдө баягы тиешелүү аймактагы ровдга алып барыш керек да. Ошого тиги Кытай жарандары макул болбой баягы формачан биздин баягы форманы кийип турган милицияга кол көтөргөн учурлар болгон да. Могу таатанды текшерүү маалында аябай чоң ызы чуу чыгып кетпеди ушундачы? Ушуну мындай жакшылап айтып берсеңиз, иш өзү кандай болду? Эми таатан маселеси бул мындай болду. Бул 2014-жылдын 28-декабрында болуп аткан окуя да. Биз сизге айтып кетпедикпи? Негизинен биз ошо миграция маселесинин тегерегинде иштеп келатканбыз. Анан бизге бир жаш балдар, ошол таатанын тегерегиндеги жергиликтүү тургундар кайрылды да. Мына менде арыздары бар. Келип кайрылып, буга чейин 2014-жылдын жаз айларынын башында ошол таатан соода борборунун жанындагы караоке клубту Свердлов ровдусу барып кармашып, аныктап ал жерде ошондой караоке клуб деп гана жашыруун атап коюп, ичинде жанагы ыплас иштер болуп атканын аныктап, анан ошол жерде Кытайдын 3 жаранына кылмыш иши козголгон. Бул боюнча бардык интернет булактарынан жарыяланган. Анан кийин эмнегедир эле ошол иш кийинчерээк 1-2 айдан кийин баягы Свердлов соту тарабынан айрым булактарда айтылып жүрөт, баягы үй камагына чыгарылды деп жүрсө, жогорку соттун берген билдирүүсүндө ал жерде жазылып атат. Бизге Свердлов районунун сотуна бул кылмыш иши келген эмес. Аны Свердлов район эмеси бөлүмү, ички иштер бөлүмү. Алар эле бизге жеткизбей актап чыгарып ишкен деген нерсе келип атат да. Көрдүңүзбү? Ошондой маалыматтар болгон да. Анан ошол маалыматтарды бизге баягы кайрылуусунда көрсөтүптүр ал жарандар. Мына ушундай болуп атат. Ушундай биз ишенген мамлекеттик органдар тиешелүү чараларды көрө албай жатат бул жерге. Ошого байланыштуу силердин кандайдыр бир деңгээлде иштеп аткан ийгиликтүү ишиңерди билебиз. Ушуга бир жардам берсеңер деп кайрылган да. Биз ошол баягы кайрылуунун негизинде карап, өзүбүздүн баягы 40 адамдан турган ордо кеңешибиз бар. Ордо кеңешке салып, анан чечим кабыл алдык. Чындыгында Кыргыздын кыздары бүгүн ошентип чет өлкөлүк жарандар менен жанагындай жерлерде акчанын кулу болуп, мындай айтканда, анан бузулуп атса, анан тышкары ошондой чет өлкөлүк жарандар ээлик кылган караоке клубтарда, мисалы, жана башка көңүл ачуу жайларда сыртка чыгарылып атса, биз буга кайдыгер караганга мүмкүн эмес да. Биз эмне максаттан түзүлүп атабыз Кыргыз Чору коомдук бирикмеси? Улуттук баалуулуктарды сактайлы, улутубуздун келечеги үчүн деп түзүлүп атабыз, мен сизге башында айтпадымбы? Анан кийин биз туура таптык. Бул боюнча биз атайын тиешелүү мамлекет органдарга билдирип, алар менен чогуу барууга аракеттендик. Ачык эле айтыш керек, аракеттендик. Бирок биздин баягы айрым интернет булактарына жазып атпайбы, булардын киргени мыйзамсыз болуп калды, булар өздөрү эле кирди, буларга ким укук берди деген сөздөр кетип атпайбы? Бул жерде мындай болду. Биз 27-синде ага чейин бир жума ошол жерди иликтөө кылганбыз, сыртынан кирбей. Бардык фактылар аныкталды. Кыздар чындыгында кирет экен. Дароо эле кирип барган жоксуңар да, э? Дароо кирип барган жокпуз. Биз бир жума иш кылдык да. Кыздар кирет экен. Анан кийин кечинде бир 9-дан кийин кытайлар кире баштайт. Өзгөчө Кытай улуту да. Корейстер да бар болсо керек. Кытайлар кире баштайт. Анан кийин ал жерде көңүл ачып отуруп, бир 11:30 уже баягы таксилер келет, же өзүнүн машиналары келет дагы бирден кыздарды колтуктап жатаканаларга кете баштайт да. Булардын баардыгынын фактысы бар бизде. Аныктадык. Анан эмне болду? 27-синде биз барып ошол күнү дагы акыркы баягы иликтөө күнүбүз болчу. Барсак, ал жерде ичинде ошол эле Свердлов ровунун бир кызматкери жүрөт ичинде. Анан сыртка чыгып кете турган болгондо, ошол эле ийимге тиешелүү автоунаа менен формачан 3 милиционер бизди кетип калуубузду талап кылып, ошол жерден кетип калгыла деп мажбурлап атат да. Анан келип кайра ордо кеңешке салдык. Туугандар, бул жерде мындай болуп атат. Ичинде Свердлов ровунун кызматкери жүрүп атат. Сыртында мына милициялар бизди кубалап атат. Азыр биз кайра милицияга кайрылсак, анда Кашкырга кой кайтарган болобуз да кайра деген маселеден улам биз
Татанга, ошо баягы караоке клубу, Татан жанында караоке клубка милицияларга айтпай туруп баралы деген чечимге келдик. Бирок ошол күнү баары бир жарым саат мурун Бишкек ГУУДга 10 башкармалыгына Бишкек ГУУДга 10 башкармалыгына билдирдик. Андан тышкары 102ге чалдык. Андан тышкары замминистрге чейин чалдык. Айттык, мына биз кирип баратабыз, тез арада келгиле депчи. Бирок ошол учурда жарым саатта күтүп калдык да убакытты. Жарым саатта күтүп калдык. Эч кандай келген жок. Баягы тиешелүү мамлекеттик органдардын кызматкерлери келген жок. Кытайларга кандайдыр бир маалымат жеткендей болду да. Машиналар тез келди, кытайлар отуруп кете баштады. Машиналар менен кете баштады. Анан биз түшүндүк, буларга маалымат жетти. Азыр баары ким аркылуу маалымат жетти? Ошол аны биз бүгүнкү үчүн такталган жокпуз. Такталган жок. Себептен биз болжолду мен айтып атпайбынбы? Биз бул боюнча Бишкек УУДга чалганбыз, 10 башкармалыгына, 102ге чалганбыз, анан замминистрге чалганбыз деп айтып атпайбынбы? Ушул боюнча үчөөнө маалымат бергенбиз. Анан эле кытайлар кете баштагандан кийин кой, баары кетип кала электе, кармап калалы деп биз ичине кирип бардык. Бизге эч кандай каршылык болгон жок. Аны мына биз салган жана интернет бактардан көрдүңүз болуш керек видеосун. Баарын кыздарды өзүнчө тизип, тигилерди өзүнчө тизип, ошондо 22 кыз, жаш кыз кармалды, 17 Кытай кармалып атат да, ошол жерден чыгып атат. Анан аяк башы 15 мүнөттөн кийин Свердловский ровдун кызматкерлери келди, алардын колуна тапшырып бердик. Кыздардын курагы канча жаштан канча жашка чейин келет? Эми арасында мындай да, бир-эки кыздын айтышы боюнча 16 жашта кыздар бар деди. Бирок бул кыздарды биздин чындыгында укугубуз жок, алардын паспортун алып текшергенгечи укугубуз жок. Биз жөн гана баягы 22 кызды өткүзүп бердик. Анан ары уже бул Свердловск ровдунун иши да, канча жашын аналарды аныктап, алар карай турган. Биз ага кийлише албайбыз. Кийлишкенде жокпуз. Бирок баягы маалымат чыгып атты, арасында 16 жаштагы кыздар бар экени маалымат чыгып атты да. Эми дагы тактоо иретинде сизге маалымат катары. Мына могул дептер бул ошолордуку. Мына бүгүнкүчө менин жанымда турат. Эми бул айтып атпайбы азыр? Ал жерде эч кандай факт жок, эч кандай кармалган жок, андай эмес, мындай эмес деген, иш козгой албайбыз деген нерселер айтып атпайбы бүгүнкү күндөчү? Биз ушуну бердик тиги Свердловск ровдусуначы. Мына турат фактылар деп. Мына ушундай карасаңыз, 27 декабрь 2014 жыл деп турат. Бул да Ромдеги комнаталары, мына 1-чи, 2-чи, 3-чү комнаталары. 27-синде 1-чи комнатада 10 кыз иштеген, 2-чи комнатада 12 кыз иштеген, 3-чү комнатада мына 6 кыз иштеген. Көрдүңүзбү? Ошондо аяк башы 28 кыз иштеп атат. Ошол күнү. Эми Алина 700 сом деп турат, Маша 700 сом, Айыма 4200 сом, Мери 4200 сом деп турат. Көрдүңүзбү? Ошентип 700 4200 деп кете берген да. Эми бул эмне деген сөз? 700 сом деген бул ошол жанагы Кытай жарандары же башка чет өлкөлүк жарандар баягы караокеге баягы телевизорду үнүн чыгарып алып туруп, музыканы баягы арак-сарак жанагы тиешелүү баягы пиво анандай ичип, бир кыргыздын кызын баягы кучактап отурса, ошого 700 сом төлөнөт. Жана кыз Кытайдын жанына отуруп берген үчүн 700 сом алат. А эгерде ошол кыз көңүлүнө жагып калып, ошол Кытай менен жатаканага кете турган болсо, анда ал 4200 сом төлөйт. А белгилүү жатаканага эмне максатта барат? Туурабы? Мына турат да, факт турат. Ошол күнү бул 27-синде 42 000 сом табышкан. Эми 28-синде. Мына 28-синде 3-чү комнатада Саша, Чика, Кализа деген кыздар мына жазылып турат. Биз барып калдык, мына толтурулган жок. Уже башталган кезинде барып калдык. Бул кыздар андан кийин кармалгандан кийин каяка алып барылды? Ким алып кетти буларды? Бул кыздарды мемеге алып кеткен. Свердловск ровдуда ошо кытайларды да, кыздарын да баарын алып келишкен. Анан кечирип коюңуз, мен сизге тактап кетейин моуну. Мына бул жерде ошолордун баягы неме счет фактураларды, баягы накладныйлары турат. Мына караңыз. Мына бүт баары жазылган, ар бир комнатаныкы жазылып турат да бул жерде. Мына дагы бул жерде кагаз бар. Көрөбүз. Мына, могу жерде карасаңыз. Водка дейт, бир штук $50. Жана Виват деген арак барго, ошол анын ичинде $50 турат экен. Пиво бир штугу $10. Мына көрдүңүзбү?
Мына ошентип келет дагы, анан бул жерде кыздарды дагы ушуга кошо киргизип койгон. 6 кызды сатып алды, 6000 сом, тайы деп койгон 4 деп. Бул жанагы эмеси, жатаканага алып кеткендери 16000 сом. Мына көрдүңүзбү, 27 деп турат. Алардын кол коюлуп, мына администраторунан алынган. Мына фактылар турат. 4 кыз ошол күнү Кытайлар менен жатаканага кеткен. Мына ошентип ушулардын баары баягы далил катары бизде жүрүү да бүгүнкү күндө. Ошол кармалган кытайлар бүгүнкү күндө кандай чечим чыгарып, буларга кандай чара көрүлдү? Силерде маалымат барбы? Bizde бұл жөнінде маалымат жоқ. Бұл бойынша біз атайын кайрылуу жаздык Свердлов ровузуна. Качан жаздыңыз? Жакында жазылган, жолу келе элек. Жолун жакында алабыз деген үмүтүбүз бар. Бир жума мурун жазылдыбы? Бир жума мурун жазылган, 10 күн да өмө сроогу негизи ошо 10 күн боло элек. Ал жерде мындай деп белгиленген. Ошо жанагы сиз айтмакчы 17 Кытайга кандай чара колдонулду? Алардын өздүгү аныкталдыбы? Өздүгү аныкталдыбы? Анан тышкары кыздардын баягы өздүгү аныкталып, алардын баягы жашы жетирээк кыздар арасында бар бекен деген суроолор менен жөнөттүк катты. Ага биз азыр үмүт кылып атабыз, Кудай буйрса келип калышы мүмкүн. Мындай белгисиз бир күчтөр тарабынан ошо силердин ишти токтотууга аракеттер болуп жатабы? Мындай Эми мындай, бүгүн биздин ошол Татандагы жасаган кийинки могу люкс менен XO клубтарында, караоке клубтарды баягы текшерген, баягы иликтөөгө кылган аракеттерибиз негизинде азыр баягы ошо батышчыл көз караштагы жарандар, же болбосо батыштан каржыланган баягы бейөкмөт уюмдар десек да болот. Ошол тарабынан аябай чоң сын пикирге кабылдык да. Булар баягы билесиз да, булар деген адамдын укугун баягы жогору койгон калк келет булар. Адамдын укугу деп силер деген баягы жеке менчикке кирип бардыңар, андай силерге ким укук берген, мына мыйзамда көрсөтүп турат, бул кол тийгиз жеке менчик акка деген кириш үчүн мындай нерселер керек деген баягы бизде каралуу жакы өттү да болушунча. Каралуу жакына өтүп атат. Бирок биздин өзүбүздө дагы бир чоң принцип бар. Кыргыз эч качан адамдын укугун жогору көргөн эмес. Кыргыз айткан, адамдын укугунан улуттун укугу жогору деп. Бир адамдын караганда элдин укугу жогору болот да. Туурабы? Ошентип келген. Бүгүн биз ошол улуттун укугун тебелебешибиз керек. Мына маселе ушундай болуп атат да. Ошон үчүн биз мына бул жерден бизде анча-мынча коркутуу, үркүтүү болуп атат. Ачык эле айтыш керек. Кичине кимдер тарабынан болот? Эми аны кандай каяктан болуп атканын биз билбейбиз да. Мисалы телефон чалып коркутушат. Мынтип мындай иштеңер токтотпосоңор аягы жаман менен бүтөт деген Болжол менен сиздин оюңузча ушулар кимдер болушу мүмкүн? Эми мындай, болжол менен бул кытайлар, корейстер, Кыргызстандагы буларчы, буларды акчалуу адамдар. Булар акчалуу адамдар. Акчаны берсе, булар акчаны берсе, бизге ошо баягы акчага кызыккан адамдар коркутуу, үркүтүүгө бара берет. Ошол эле мамлекеттик органдар деле, ошол эле бийликте отургандар деле, жана башкалар деле. Кызыкчылыктар болот да бул жерде. Анын үстүндө бул жерде мындай тирүү акча болуп атпайбы? Булардын баардыгынын үстүндө калкалаган ошол эле биздин депутаттар болушу да мүмкүн. Жогорку кеңештин депутаттары, ошол эле өкмөттүн аппаратында болушу мүмкүн. Мына көрдүңүзбү? Ушундай да. Анан алардан албетте коркутуу, үркүтүү, бул чоролорду токтоткула деген нерселер бүгүн ачык эле чыгып атпайбы? Мына 1-май ровузу кече күнү чакырган, барып келдик, түшүнүк кат жазып бердик. Эми сотко берип атат, люкс караоке клубтун ээси. Атын атай кетсеңиз? Эми аты ошо билбейт экен, бир адвокаты келбеди, АК пресс-конференция беришти булар. Эми менин угушумча, анын люкс менен XO'нун ээси бир эле адам деп угуп атабыз да, бизге жеткен маалымат боюнча. Ал Кореядан келген, Кореянын жараны экен. Бирок анын аялы кыргыз, Айнура деген 78-жылкы кыргыз кыз экен. Эми ушулар аракет кылып атат да бизди сотко берип. Эми сотко берсин, көрөбүз кандай болот. Бизде артка жол жок. Бул менен коркуп калбайбыз биз. Биз алдыга жыла беребиз. Себеп дегенде биздин жеке өмүрүбүздөн дагы улутубуздун келечеги жогору турат. Жанагы Татандагы бир клубту текшерип аткан кезде ошо кыргыз чоролору уюмунун бир өкүлү, бир мүчөсү сотка урдаптыр дейби, ушул боюнча кандай маалымат бере аласыз? Бул боюнча мен мындай кылдым. Биз жана башында айтпадымбы, 27 ишкананы текшергенбиз депчи. Ошол Орловкага Алтын кенге барганда, мына Токмок ДНПсин текшергенде
бизди сотка эмес, ноутбукту урдадыңар. Токмок ДНПсда бир кызды, Кытай кызын баягы зордуктаганга аракет болду деген жалалар болгон. Бул соткадагындай төмөн болуп калат. Мына жалалар болгон, көрдүңүзбү? Бизде тажрыйба бар да бул жагынан,чы. Биз билгенбиз. Азыр булар бизге эптеп бир жала жапканга аракет кылат деп. Ошондуктан биз айттык. Биздин 40 чоронун балдары ошо татанын ичиндеги клубка барган балдар. Эч кимиңер ошол баягы имараттан сыртка чыкпагыла, туруп тургула. Дедик дагы анан кийин жана Свердлов роудунун кызматкерлеринин көзүнчө ар бир бала текшерип турган сыртка чыккан. Ар бир бала аябай жакшы текшерилген. Баягы мемезине чейин, кошелегуна чейин, ичинде акчасына чейин баарын каралган. Мына бул далил турат. Бул видеону мен азыр YouTube'га салып койдум. 40 чоро балдардын текшерилүүсү деп койдум. Мына YouTube'да турат. Көрө бергиле. Эч кандай сотка Эч кандай урдалган, андай мындай болгон эмес. Биздин балдар андай нерсеге барбайт. Эми алдыда дагы кандай пландар болуп атат мындай? Дагы ушул сыяктуу бир притондор балким сизде список бардыр. Эми мындай да. Караоке клуб деген бизде азыр биз көп жакшы түшүнө албай жүрөбүз да ушул нерсегичи. Мен өзүм Кытайда окуп келген адаммын да. Кытайда караоке клуб деген мындай түшүнүк бар. Бул жанагындай сойкукана деген эле түшүнүк. Кытайда. Бул Кытайда. Кытайда и Кореяда дагы ушундай сыяктуу. Себеп деген мындай. Буну жымсалдап коюшкан, мыйзам менен атайын аныктап коюшкан. Караоке деп сыртына жазылып турат. Ичине киресиң, өзүнчө бир бөлмө, телевизору турат, бардык условиясы бар. Ичинде бирөө менен киресиң да эшикти жаап аласың. Ичинде туалети жана башкасы бар ичинде болот. Көрдүңүзбү? Түшүндүңүз да эмне экенин? Ошондой эле. Ошондой бир условия түзүп берген да. Бүгүн Кыргызстанга ошол Кытайдагы, Кореядагы караоке клубтарды көчүрүп келүүгө аракет жасап атат да. Аракет болуп атат. Биз караоке клуб деп ойлобош керек. Барат, ал жерге ырдайт, болду, кетет. Андай эмес. Андай эмес. Ал жерде ошол эң негизгиси ошол. Ал жерде кыздар болбосо эч качан караоке клубка чет элдиктер барбайт. Түшүндүңүзбү? Ошого байланыштуу биз азыр аракет кылып атабыз. Кыргыз биш борбор өзгөчө борбор шаарыбыздагы чет өлкөлүк жарандар ачкан караоке клубтарды жана көңүл ачуучу жайлардын баарын жабууга болгон күчүбүздү жумшашыбыз керек. Себеп дегенде бүгүн ошол чет өлкөлүктөр ачкан көңүл ачуучу жайлардан сыртка көп кыздарыбыз чыгып кетип атат. Мына Кытайда бизге маалымат беришти бир адамдар. 10 миңге жакын кыз бар экен Кытайда. Кыргыз кыздар караоке клубтарда иштеген. 10 миңге жакын. Кореяда 3 миңге жакын. Турция менен Дубайда 7 миңге жакын. Мына көрдүңүзбү? Бул маалыматтарды сиз кандайча аныктап бере аласыз? Бул маалыматтарды эми биз баягындай да чогултуп, ошол эле интернет менен азыр биз отуруп атканда бизге азыр ошол эле Сеулдан, ошол эле Турциядан уже чыгып атат бизгечи жарандар. Биз байланышып атабыз интернет аркылуу алар менен сүйлөшүп атабыз. Алар ачык эле айтып атат, мына мындай деп. Мен бул клубтан кеткен, мени өзү бул клубтан жиберген деп. Булар мындай да, жаш кыздар, келбеттүү кыздар сыртка өз алдынча кеткенден коркушат. Аларга булар кепилдик болуп берип атат, чет өлкөлүк баягы ээлеричи, караоке клубунун ээлери. Эмне кылып атат? Акча берип атат жардам башында. Визасын ачып берип атат. Анан тигил жакка баратканда ошол эле Кореяга же Дубайга мисалы аяктан тозуп алуучу адамы бар. Тозуп алып, аны жатаканага менен жайгаштырып, ошол эле караоке клубка ал жерге апарып жумуш менен камсыз кылып атат. Ошол эле жумуш менен, жанагындай ыплас жумуш менен. Анан ал жерден кандай болот? Ал кыздар 1 жылдап болобу, 2 жылдап болобу, акча үстөк пулу менен баягы 10 миң доллар чыгашы болду, 20 миң болду, ал үстөк пулу менен 2 эсе 3 эсе кылып төлөп бергенден кийин анын паспортун берип, анан ал кыз өзүнө иштейт. Көрдүңүзбү? Демек баягы сексуалдык кулчулукка кетет турбайбы? Ачык эле сөз да. Мамлекет тарабынан ушул чет мамлекетке сексуалдык кулчулукка кетип аткан кыздарга мындай тыюу салуу аракети барбы кандайдыр бир? Эми мындай да. Бизде мыйзамдарыбыздын бардыгы чийки да, мындайча айткандачы. Ошол эле мына ийин менен иштеп көрдүк да бизчи. Булар мындай. Буларды бир рамкага салып коюшкан да, мыйзам менен рамкага салып коюшкан. Жанагындай караоке клубтарга булар ушундай бир далили болмоюнча, иш козголмоюнча ал жерге кире албайт. Кирген акысы жок. Эгер кирип барса, эртең күнү алар иш козголот. Көрдүңүзбү? Ушундай да. Анан дагы эң кызыктуусу, мына мен азыр ала келдим бул жерге. Анан эң кызыктуусу мына, мен сизге айтып берейин. Бул жерде
иимди кылмыш иликтөө башкарманын начальниги милициянын полковниги Адылбек Ботобаев билдирип атат. Мынтип атат. Биз 40 чорок коомдун аракеттерин колдойбуз. Бирок баары мыйзам чегинде болуш керек. Тиешелүү мыйзамга ылайык биз кайсы бир жеке менчик объектти текшерүүдөн мурда аларга бул тууралуу билдиришибиз керек деп атат. Көрдүңүзбү? Ансыз өзүбүзгө кылмыш иши козголуп калышы мүмкүн деп атат. Эми карап көрүңүз. Ошол эле люкска мисалы, ошол эле татанга жана караоке клубка биз бүгүн эртесерге барабыз деп туруп милиция билдирип туруп анан кийин барса эмне болот ал жерде? Ошо милиция келип атат, кыздарды кармап туралы кетирбей дейби? Мына түшүнүктүү да бул жерде, баары түшүнүктүү. Бул мындайда мыйзам менен милицияны рамкага салган атайын булар. Анан бул жакта жанагындай плаж иштер болуп атат. Көрдүңүзбү? Ушундай да. Ал үчүн бул жерде дагы баягы мыйзамга толуктоолор, алымча кошумчалар кириш керек. Татанды текшерүү маалында ушундай тигилер алдын ала билдирип койгондугу билинип, ошол себептен улам анан силер баягы түз кирип барып турсуңар да. Кийинки люкска жана иксого кирип барганда эмне себептен андай дагы ошондой кылдыңар? Жок, бул мындай да. иксо менен люкс караоке клубуна барардын алдында биз баягындай кайрадагы баягы сын пикирге кабылбай эле деп иимге башкы прокуратурага кат жөнөттүк. Бул жерде 12 январда жөнөтүп атабыз. Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына Кыргыз Республикасынын ички иштер министри милициянын генерал-майору Турганбаевка деп турат. Бул жерде айтып атабыз. Анан 13-нде дагы жөнөтүп атабыз. 13-нде көрсөтүп атабыз. Жогоруда маселеден улам Медерево Советский көчөсүнүн кесишиндеги KG групп көңүл ачуучу жайды жана Манас проспектиси Фрунзе көчөсүнүн кесишиндеги люкс көңүл ачуучу тинтүүгө чечим кабыл алдык. Мыйзамдуу болуш үчүн биздин демилгени колдоп биргеликте тинтүүгө чыгып берүүңүздү суранабыз деп. Көрдүңүзбү? Кат жөнөтүп атабыз. Анан кийин дагы 3-чү дагы жөнөткөн катыбыз бар. Ошо менен 3 жолу кат жөнөттүк буларга. 3 жолу кат жөнөттүк. Анан аягында булар эч кандай баягы далил жок, баягы неме козгой албай коюшту. Иш козгой албай койдук. Эми чечимди өзүңөр кабыл алгыла дегендей баягы болду да. Бизге жообу келген жок да бул боюнча. Жообу да келдик. Бүгүнкү күнгө чейин келдик жообу. Анан биз деген ошол эле 23-үндө кайра баягы ордо кеңешибизди чогултуп, чечим кабыл алып, ошол эле иимдин баягы отдел нырабы деп коет, ошолордун кызматкерлери менен биргеликте люкс караоке клубуна бардык. Люкс караоке клубуна бардык. Ал жерге барсак, буга чейин маалымат жетиптир. Себеп дегенде бул бир жума 10 күндөй жүрүп калды да ары беричи. Маалымат жетиптир. Биз барсак кайдымкыдей тосуп алды бизди. Кириңиздер, мына бөлмөлөрдү көрүңүздөр, эч кандай кыздар да жок, кардарлар да жок деп тимеле тыпылдап эле көрсөтүп беришти. Мына. Ошол жакта ырдап атканда караокеге барып. Эч ким жок экен ошол күнү. Анан жанында жана автомойка бар экен. Жанында эле турат да, 1 эле метр айырмасы. Жанында ошол жерден бир жигит айтып калды. Байкелер бул жерде деген күнүгө эле кыздар толтура болчу, Кытайлар жана башка чет өлкөлүктөр толтура болчу. Бүгүн силер келериңерди билип туруп булар иштебей койду депчи. Мына анын да видеосу бар, аны да жарыяладык. Ал баланы айтып берген, төкпөй чачпай баарын. Аны да жарыяладык. Мына көрдүңүзбү? Бул мыйзамдуу аракет кылсаң мына ушундай болот да натыйжасы. Мындай иш козголуп, анан тигинтип, анан тияктан баягы уруксат алып, бияктан уруксат алып, анан өздөрүнө билдирип анан баргандан кийин жок да, эчтеке факты жок. Карабайсызбы, ушундай болуп атат да. Кыйын болуп атат. Бүгүн ушул боюнча иштеген мамлекеттик органдарга өздөрүнө кыйын болуп атат. Алар бир рамкага салып коюп иштетпей жатат. Мына кече күнү жанагы Турсунтай Салимовдун имаратынан кармалып атпайбы, Прададан кармалды кыздар. Көрдүңүзбү? Бүгүн ал депутат кайра эле тигилерге кысым жасап атат. Мына бул деген шантаж, атайын менин аброюмду түшүрүш үчүн жасап атат деген нерселерди кылып атпайбы? Сиздин айткандарыңыз боюнча алып көрсөк, мындай сиздерди оңой эле кысымга алып койчудай сезилип атат да. Анан мындан арыда эми уланта бересиздерби ушундай текшерүү иштерин? Эми сөзүмдүн башында айтпадымбы? Улутубуздун келечеги өйдө турат. Бүгүнкү Кыргыз мамлекети эгемендүү мамлекет болуп калышына бир учурда баягы 37-жылдары мисалы Союздун убагында ошондо Сталиндин баягы кылычынан кан тамып аткан учурда биздин Ишеналы Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Иманали
жанагы Төрөков Айтматов окшогон агаларыбыз. Мына ошолор деген ушул эгемендүү болушуна аябай түрткү болду да. Ошолор кыргыз мамлекетин түтөп кеткен. Бирок аларды болсо баягы улутчулдар деп, анан алардын баардыгы мына баары бир жерде жатышат, туурабы? Мына алар ошондо ошол 37-жылы жасаган эмгектердин үзүрүн быйыл мына азыр биз көрүп атабыз. Көрдүңүзбү? Азыр биз көрүп атабыз. Биздин азыркы жасап аткан аракеттерибиздин үзүрүн бир 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийинки муундар көрүш керек. Себеп дегенде мындай. Өзүңүз ойлоп көрүңүз, азыр кыздардын баары ушундай жолдо жүрүп атса, биздин кыздардан кандай уул төрөлөт? Ошол кыздар өзүнүн төрөгөн уулун тарбиялап өстүргөнгө моралдык укугу барбы анан? Ошондой жолдо жүргөн кыздын. Ушунун баарында суроо болуш керек да. Анан дагы мына бүгүн чет элдик жарандар аябай Кыргызстанда аябай көп. Бүгүн жээндер көбөйүп атат башка улуттардан төрөлгөн. Булардын баардыгы коопсуздук жаралып атат да. Эртең күнү ошол жээндер, акчалуу жээндер алар, анткени анын аталарынын баардыгы мындай Майдинага окшогон базарларды имейт этет жана башка толтура. Ошол жээндер эртең чоңойот. Ошол жээндер окуп, жогорку билим алат. Анан шайлоого барат, акчанын күчү менен утат. Анан жогорку кеңешти ээлейт, анан өкмөттүн аппаратын ээлейт, анан президенттин аппаратын ээлейт. Анан бизде кыргыз мамлекети болобу? Маселе ушунда да. Ушунун баардыгын ойлонушубуз керек да, бүгүн ойлонушубуз керек. Могу кыргыз чоролор уюмунун динге болгон көз карашы тууралуу сөз кылсаңыз, ислам динине. Биз Кыргыз чоролор коомдук бирикмесинде негизи өзүбүз башында ушундай бир чечим кабыл алганбыз. Бизде мындай дин маселеси эч качан талкууга алынбайт. Бирок биздин мен өзүм жеке көз карашымда бизге салттуу ислам керек. Салттуу ислам, ата бабаларыбыз алып келген салттуу ислам. Түшүндүңүз да, салттуу ислам. Ошол баягы Кыргыздын ырым жырымдары, када салт үрп адаты менен исламдын жөрөлгөлөрүн аралаштырып чогуу келген да. Ушул ислам керек, салттуу ислам. Муну бүгүнкү күнү биздин президентибиз деле колдоп атат. Расмий айтып атат бул жөнүндө. Бирок бизге жанагы Батыш Арабиянын баягы таңуланган маданиятын таңулабаш керек да бизге. Баягы сакал өстүргүлө, анан меме кийингиле депчи. Биз эркин болуш керек. Бирок 5 мал намаз окуп, Куран окуп, аталарыбызга дегендей. Бүгүн бизде конокто Кыргыз чоролор уюмунун мүчөсү Замирбек Көчөрбаев болду. Замирбек мырза, сиздин келип маек берүүңүзгө чоң ыраазычылык билдирели. Чоң рахмат. Саламатта калыңыз. Саламатта болуңуз.